флиппинг же флиппер деген кесипти менден акыркы күндөрү көп сурашат. Эмне деген кесип деп. Мына ушул 20 жаштагы жигиттин кесибин флиппинг деп айтсак болот экен. Өзүңүз менен бир тааныштырып, жана кыскача өзүңүздүн сөзүңүз менен флиппинг эмне экенин түшүндүрө кетпейсизби? Менин атым Нурмухамед, баягы 20 жаштагы флиппер. Флиппинг деген бул квартираларды алып, БСО же эски ремонт менен ошону жакшы ремонт кылып кайра сатканды флиппинг деп айтат. Демек үстүнө өзүңүздүн кирешеңизди кошуп, жана эмгек акыңызды кошуп сатасыз, туурабы? Жакшы. Көп табасызбы, жаз табасызбы? Ар кандай. Мейли, айтпай койдуңуз дебейинби? Бул батирди ремонт мененби же под БСО алдыңыз беле? Бул ремонт менен болчу, эски ремонт болчу. Аны полностью демонтаж кылдык, азыр кайра жаңы ремонт кылдык. Обзорду баштап эле, көрүнүштү көргөзө берейин, мына. Киребештен баштайын. Биринчи эшикти ачып подъездди көргөзүп коеюн. Мына подъездин баары бүткөн, лифт орнотулган, азыр кочодо иштеп атат. 7-кабатта жайгашкан Алам City 1 деген турак жайда экен. Мына киребештен киргенде эле сол жагында ушундай чоң күскүн илип коюптур. Тегерек четин баары күйөт экен. Арты рейка менен жазылыптыр. Бул жакта чоң шкаф орнотулуптур. Кийим илгич жана бут кийим полкада каралган. Шкафты ачып көргөзүп коеюн. Ушунда полкаларды орнотуп коюптур, көрүп атасыздар. Жана электрощитти артына катып коюптур. Бул жак начинда потолок батирдин баары. Керме шваб менен жасалыптыр. Көрүп атасыңар анан. Ушундай кооз люстраны илип коюптур. Киребештин оң жагына кирсек, сан бөлмөсү жайгашкан. Керамогранит менен дуалдары чапталыптыр. Широко форматный 60х60 өлчөмү. Бул жагы 120га 60 экен туугандар. Тропический душ, жаңы ванна орноттум дейт. Жана ушундай эле жаңы кир жууган машинканда белекке калтырып атам дейт. Ушул күскүн тегерек четте күйөт экен. Көрүп атасыңар, суу ысыткычта каралган. Бул жакта жылуу пол дейт туугандар. Мына кафель бар жактын баары, ушул жактын баары жылуу пол дейт. Анын башкаруучу жайы мына бул жакта экен. Ылдый орноткон жок дейт. Атайын өйдө орнотуп койдум дейт. Ыңгайлуу кылып дейт. Жана ушундай эле кийинчерээк датчик температура алмаштырса дагы ыңгайлуу кылып жасап койдум деп айтып атат туугандар. Муну бир бөлмөлүү эмес, бул бир бөлмөлүү эмес, студия деп айтсак болот экен. Көрүп атасыңар, мына шипы керме швак, кооз люстра илип коюптур, трекерное освещение жана ушундай эле мына дубалдарда ушундай күйөт экен туугандар. Бул сыналгысынын аянтчасы. Ушундай диванда узарып чоңоет деп мына көргөзүп атат Нурмухамед өзү. Бул жакта стол, стульчиктер ушундай дизайнерский чечим менен жакшынакай коюп алып келип коюптур. Анан бир эмерек боюнча айта кетпейсизби? Эмеректерин кухонный матан менен жасадык, анан жана серый камин деген. Экөө кошулганда абдан кооз көрүнөт экен да. Газ плитада каралыптыр, вытяжка, ысык суу, муздак сууда каралган дейт. Бул жакта меш дейт туугандар. Ар бир батирде ушундай меш болот дейт, ушул менен жылыйт деп айтып атат. Бул жакта лоджия экен, бул жакта жылуу пол каралган дейт. Ушундай шкафтарында мына көргөзүп берет. Бул жакта холодильниктен орду экен. Бир бөлүктү көргөзө кетейин. Көрүп мына ушундай акыркы аялдамага чыгат экен автобустардын. Горький Алматика деген көчөнүн кесилишине жакын жайгашкан. Бул жакта мына Технопарк, Азия гипермаркет, Дасмия дегендер мына жакын арада жайгашкан. Коммуникация жаңы десек бардыгы борбордуку жылуу система бул жакта газ менен жылыйт. 26 чарчы метр 7-кабатта жайгашкан Алам City 1 деген турак жайда экен. Ал эми баасына келсек, баасын айта кетпейсиз. Баасын канча деп атасыз Нурмухамед? $52,000. $52,000. Албетте сүйлөшүү жана соодалашуудан жолдор бар, туурабы? Алмашуу жолдор барбы? Бүт варианттар карай беребиз. Болду. Кимге кызык болсо чалып жазып билерсиңер болот. Байланышсаңдар баяндама жазып коюң. Саламатта болгула. Коштошпоңуз.